Assalamu alaikum. Түп район бағбандары, саламатсыздарбы? Сіздер менен Бағдават семинарында жолугушканыбызга аябай кубанычтабыз. Бағдават семинары 2019 жылдан баштап жол бардык райондорду кыдырып, элге ыргалдуу багбанчылыкты үйрөтүп келет. Ыргалдуу багбанчылык бул биздин бардыгыбызга белгилүү болгондой эле, биздин багбанчылыктан айырмаланып, бул не бизге жаңылык болуп эсептелип, көбү түшүнбөй жатат. Өзүңүздөр билесиздер, бар жок азыр заман тездешип жатат. Ушул эле учурда мурда телеграфка барып, номерди жазып, анан 1 саат, 2 саат күтүп, анан сүйлөшүбүз. Москва менен же бир жакта агайыныбыз же Бишкекте болуп калса тура. Азыр ошо чөнтөккө колду салып эле, телефонду алып чыгып, керек болсо анын жүзүн көрүп сүйлөшүп атабыз. Бул деген заман тездешүү. Ошондой эле багбанчылыктагы өз ордунда турган жок. Багбанчылыктагы ыргалдуу болуп, интенсивдүү болуп азыр бизге келди. Европа 30-40 жылдан бери классикалык бактардан кайтып, ыргалдуу багбанчылыкка өтүп, М9 карлик, М106 поликарлик тамыр менен иштеп келишти. Мына бир 10 жылдай болуп калды. Булар супер интенсив бактарга өтүп кетишти. Бул жерде 1 гектарга 6000ден ашык көчөт бататтагы, 1 гектардын түшүмү 300 тонна. 300 тонна алма алып атышат ушул кезде. Азыр биз болсо баягы Союздун ошол бизге берген таасири менен ордубузда туруп калганбыз. Бирок ошол интенсивдүү багбанчылыкты Мичурин ойлоп тапкан. Мичурин ойлоп таап, Мичурин ошол бактарды Союздун кишилерине сунуштаганда, алар деген принимать этпей койгон. Принимать этпей коюп, шпионаж жолу менен Америкага кетип калат. Бардык эмгектери. Америкада уже бул 50-жылдан баштап дамыгып, өсүп, азыр Американын селекционерлери чыгарган алмалардын бардыгын биз азыр отургузуп атабыз. Джонатан, анан кийин Golden Delicious, баягы Крипсон деген алмалардын бардыгын Америкадан келген бизге. Мына ошолорду биз азыр отургузуп келгенбиз. Джонатан, Крипсон, Золотой Ранет деп Golden Delicious'ты атап алып туруп биз отургузуп жүргөнбүз. Бирок ошол алмалардын бардыгы дээрлик ошол американский селекция. Эми болсо азыр заман тездешкенине байланыштуу, азыр ошол высокорослый дарактарды кичинертип туруп поликарлик кылып бизге алып келип берип, биз ошону азыр көчөттөрүн отургузуп, ошодон көп түшүм алгыла, ошодон кыйналбаңыздар, ошону бутаганда кыйналбагыла, ошону дарылаганда кыйналбагыла, ошолорду мөмөсүн тергенде кыйналбагыла деп, анан көп түшүм алгыла деп элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келатабыз. Кудайга шүгүр. Биз баштаганда араң 20 000 көчөт сатылат эле. 20 000 араң сатылат эле. Польшадан келген көчөт. Азыр Кудайга шүгүр миллиондон ашып кетти. Буга чейин биз Бактават кылгы чейин эч эл түшүнгөн эмес дагы, анан кийин сапатсыз көчөт менен сапаттуу көчөттүн айырмасын билбей эле колуна келген көчөттү отургузуп жүрө берген. Азыр болсо ошол Өзбекстандан жылына кирип аткан 10 миллион көчөттү кыскартып азыр миллионго түшүрүп койдук. Бул бизге 50 эле сомдо болгондо бул 450 000 миллион сомдук бизне банкрот болуп жүргөнбүз жыл сайын. Азыр ошонун саны кыскарды, азыр элдер ойлонду, түшүндү. Демек бизне ыргалдуу багбанчылыкка өтүшүбүз керек экен деп түшүнүп калды. Ыргалдуу багбанчылыктын көчөттөрү биздин көчөттөрдөн эч кандай айырмасы жок. Ошол эле Джонатандын высокорослый да бар, поликарлиги дагы бар, карлиги дагы бар. Ошол эле Джонатандын бийиги бар, орто бойлусу бар, кичи бойлусу бар да. Эч кандай айырмасы жок, алмасы бирдей эле болот. Алма эч өзгөрбөйт, мөмөсү. Жалбырак өзгөрбөйт. Болгондо ошол жаш көчөттөй болуп тура берет. Жаш көчөттөй болуп туруп, анан бизге көп түшүм бере берет. 1 гектарга 1200 алма батат, 2-ге 4 отургузабыз алманы. Калган бардык көчөттөр жаңгактан бөлөгү 3-ге 5 отургузулат. 660 көчөт батат. Алмуруту дагы, слива дагы, гилес дагы, ошол бадам, ушулардын бардыгы 5-ге 3 отургузулат. 3-ге 5.
карлик жаңғақ деген түшүнүк жок. Барбир карлик жаңғақ барганда чоңоюп кетет дагы. Карлик деген 4-кө 8 отургузулат, кийин жаңғақ. Анан 20 жылдан кийин ортосун алып коесуздар, ошондо 8-ге 8 болуп калат. Жаңғакта поликарлик деген түшүнүк жок. Барбир өсүп кетет. Кандай болбосун 20 жылдан кийин чоң дарак болуп калат. Мына ушул кезде азыр бизде жаңғакты, анан бадам, мисте ушул көчөттөргө аябай спрос көп болуп, элдердин бардыгы ошондойго өтүп атат. Бул туура маселе. Эгерде бардыгыбыз жалпы алма отургузуп ала турган болсок, ачыган алма Кыргызстан болуп калабыз да. Кирсе ачыган алма ачып, вино болуп жыттанып калат. Бардыгыбыз алма отургузуп алсак, жок, андай кылбашыбыз керек туугандар. Алмага акцент койбоңуздар. Алманы дүйнө жүзү отургузуп атат. Алма деген Казакстанда да болуп атат, Өзбекстанда да болуп атат, Тажикстанда. Биз өзүбүздүн жерди, өзүбүздүн среданы, өзүбүздүн климатты кандай пайдаланышыбыз керек? Дүйнө жүзүндө карагат боло турган 15 эле мамлекет бар. Дүйнө жүзүндө 15 эле мамлекет бар. Карагат өсө турган. Мына бизде ошол климат бизде бар. Ошон үчүн туугандарым, силердин бардыгыңыздарга айтамын, алмага акцент койбоңуздар. Отургуза турган болсоңуздар, алмурут отургузгула. Алмуруттун дагы июлдун аягында бышып, мына багында туристический сезонго даяр боло турган. Алма отургуза турган болсоңуздар, эрте бышар алма. Июлдун 15-inde бышып, июлдун башында быша турган Ginger Gold деген Golden Delicious окшоп кеткен аппак алма бар. Ginger Gold жазгыла. Ginger Gold. Анан Галавал деген алма бар. Кып-кызыл болот мына. О, четте турат, эң четте. Ошол Галавал деген алма бул июлдун 15-inde бышат. Июлдун 15-inde бышканда, как раз туристтер келгенде базарды жайнатып кып-кызыл кылып алып чыгасыңар. Биз өзгөндө базарыбызга 65 сом өткөрөбүз. 65 сомдон келет. Мына бышканда жулуп алып бере беребиз. Алып барып туруп базарга сатып 130 сомдон сатышат муну 1 килограмм. Алма жок кезде бышат да бул себеби дегенде. Мөмө жемиш отургуза туруп, ошол мөмөлү дарак отургуза турган адам же эртени алыш керек, эрте бышат. Же кечте алыш керек. Ортодогу Өзбекстанда ортодо бышат, ошол үчүн бар жок арзан болуп кетет Өзбекстанда. Ошол үчүн биз же башын алышыбыз керек, же этегин алышыбыз керек. Ушул эки эмеге көңүл бөлүш керек. Өзбекстанда биздин ошол деңиз деңгээлинен 1000 метр өдөөгө эгиле турган мына Гренни Смит, анан кийин Скарлетт Супер, анан Розы Глоу, на Pink Lady, анан Golden Delicious деген Red Chief деген алмаларыбыз бар. Бул деңиз деңгээлинен 1500 метрлик бийиктикте болот дагы, булар кеч бышат. Кеч бышат, холодильникте бышат булар. Күзгө мал буну жесең бир престелген картонго эле окшош болот бул алмалар. Бала дейсиң. А так апрель ушул холодильникке коюлуп туруп 1 айдан кийин жесең, чиштегенде суусу бетиңе чачырайт да. Шунчалык сочный болот. Бул холодильникте сатыла турган сорттор. Анан мына немеден Галавалдан коркпоңуздар. Галавал баягындай бак алма эмес бул. Баягында бир эле неделяда бузулуп кете турган. Бир жумада бузулуп кетет. Жок, бул андай эмес. Бул холодильникте да сакталат. Ginger Gold дагы бул дагы холодильникте сакталат. Эрте көп болуп кете турган болсо холодильникке тыга коебуз. Тура берет апрелге чейин. Эч нерсе болбойт. Түшүндүңүздөр, Анан туугандар, бул жерге карагат. Карагаттын баягы биз Чорный капитан деген крыжовник бар го, биз ону карагат деп алганбыз. Ол крыжовник өзү, ол эжа малина менен крыжовниктин ортосунан чыккан гибрид. Анан баягы жапай тамырда болгондугу үчүн өтө выживаемость, өтө күчтүү, приживаемость. Анан жерден азык алуусу өтө күчтүү, анан түшүмдүү болот бул. Ошол ёшканы отургузгула. Анан кийин Тисел, Тибен, анан Рубен деген карагат бар. Тисел, Тибен, Рубен. Ошону отургузгула, эң сонун болот. Анан Алмуруттун дагы Июнская красавица дегени бар. Июнская красавица. Июнская красавица бул июнда бышат дагы. Бул деген өтө мындай базары жакшы да, буну 150 сомго чейин көтөрүп сатылат бул. Июнская красавица. Жалаң акча боло турган мөмөлүү жемиш, ошол мөмөлүү дарактарды отургузгула, бадалдууларды.
Анан дагы бир айтып кое турган неме, туугандар, бул жерге фундук жакшы болот. Фундуктун килограммы 600 сом. Баа тоо кыркаларында беттер бар го, ошол жака балкон чыгарып туруп, эмне кыласыңар? Жер даярдап туруп, ошол жерге фундук отургузасыңар. Капелька коюп, насос чыгарып, фундукка отургузуп алсаңыздар, фундук 150 жыл жашайт. Фундук 10 килограммдан 150 килограммга чейин түшүм берет. Шунчалык түшүмдүү, жана спрос аябай жакшы, себеби дегенде будан какао жасалат. Какаодан шоколад жасалат, өзүңөр билесиңер, Бул ушул канчалык ичинде бардык элементтерин камтыган полный майлуулугун гана текшерет ушунун. Анан өзүнүн камтыган элементи, ошого карап баа өсө берет. 10 еврога чейин көтөрүлөт баа. Эгерде биз 5000 тонна жасай турган болсок фундукту, бизге Европадан прямой клиент келет. Да, бирок эми какао чыгып атса будан, эми бирөөгө сатып не кылабыз, туура? Өзүбүз тапшырып эле шоколад кылып туруп эле, мына Россия шоколадты эмне ошол эмеден алып атат. Европадан алып атат, туура? Башка жактан келип атат. Ошону биз өзүбүз эле сата беребиз. Мына өзүнүн технологдору келет. Ар бир нерсеге. Карагат канчалык көбөйсө, бул жерде варенье жасай турган цехтер көбөйөт. Мына бизде Кадамжайда ошондой да. Каждый көчөдө бирден цех бар. Кирсең, баягы жерде как эмеде иштейт. Автоклав катар тизилип турат. Кээ-биркилеринде 10 автоклавы бар, кээ-биркилеринде 5 автоклавы бар. Даяр. Вареньяны неме кылып эле чылап, миксерден эме кылып, аралаштырып эле банкага куюп, жаап, крышкасын жаап туруп, анан кийин эмеге тизилет. Анан неме менен көтөрүлүп туруп, багындай подъемник менен көтөрүлүп туруп, баягы кайнап аткан сууга салынат. Салынып туруп, анан крышкасы жабылып туруп, ровно ошол жерде 20 минут, 30 минут стерилизация болот да. Болду, кайра алып чыгат, кайра стеллажга коет, жана муздайт, экинчисин даярдап, ошол автоклав менен иштешет. Уже производство бар да. Бул дагы, бул жакка дагы келет, Кудай кааласа. Өзү вареньянын арды. Андан бул жерге бир эле ошол карагатты эле эме кылып, малина, ежемалина, брусника, калина, клюква, черемуха, анан кийин дагы голубика дегени бар. Ошолорду отургузуш керек. Крыжовник деген бар. Анан багындай жапыс бойлуу алтайский чычырканак келген. Ошону да отургузду. Баардыгы акча. Сон сатылат. Мына ушул Ысык-Көл облусту тегиз эле ягодныйга өтүп, фундукка өтүп, алмурутка отуруп алыш керек да. Эң сонун болот, туугандар. Анан биздин алмуруттарыбыздын бактериальный ожогко иммунитети бар. Вакцинированный. Могу жерде бактериальный ожог менен ооруп атса, жанына отургузсаңыздар таасир бербейт. Өсө берет бул. Себеби дегенде вакцинация. Багындай коронавируска сайып атат го. Ошондой бунда сайып болот. Коронавирус болбойт бул. Ошондой понятие да. Анан кийин карагаттарга постоянный кардар бар. Туугандар, айттым го, 15 эле мамлекетте сатылат да. Анан кийин бул гриппке эң чоң акцидиант. Грипп болуп ооруган адам ошол карагаттын вареньясынан употреблять этсе эме болот. Буну болсо келип туруп уже баягы фармацевтический фабрикалар келет, дагы бышкан малда келип туруп, аябай бышкан малда. Булар только согун алып кетет. Согунсу эле баягы берки кожурасы бул жакта калат. Бат немеси. Жмыхы. Бул жакта калат, только согун алып кетет. Согун стерилизовать этип, куюп, алып кетип барып туруп ошондон дары жасашат. Дары жасап, ушул простудага каршы дары жасайт. Өтө сонун нерсе. Карагат, алмурут, фундук. Ушул 3 направленияны катуу кармаңыздар, туугандар. Өтө сонун болот. Мына азыр базарга барсаңыздар, алманын Кыргызстанда өзүбүздө өскөн алманын баалары 40 сом, 30 сом болуп атат. Ошол эле Гелден, Делешес, Гренни Смит, ошол Эрли Женева, Галамас, ушул алмалардын бардыгы ошол эмеге 100 сомдон наракка сатылып атат. Демек, биз уже дүйнө сурап аткан сортторго өтүшүбүз керек. Өзүбүз жей турганды өзүбүздүн баягы үйдүн жанына отургузуп ала берели. Наливканы, Рашиданы, да башка жакшы көргөн алмаларыбызды отургузуп алып өзүбүз жей берели. Канча болсо жей берели. Бирок базар сураганга үлүш жерге эл, дүйнө жүзү таныган сортторду отургузуп, ошону кетирели, туугандар. Түшүндүңүздөр, Анан биздин Борбор Азия багбандар биримдиги быйыл бир 2 машина көчөткө успет этип калдык. Анан кийин баягы Украина менен Орустун ортосунда чатак чыгып кетип токтоп калды. Алып келе албайбыз да, мисалы үчүн границалардын баарын жаап таштады. Анан 2 эле машинеге успет этип калдык.
Алып келдик, мына ушулардын бардыгы келди, бардыгы сатылып кетти. Сатылып кетип, азыр ошол бир 2000дей черешня калды, жакшы сорттору. Анан кийин алма калды, где-то бир 3000дей алма калды. Эми багы бар жок жерде жаан жаап, ончо эме болуп атат, эгерде эме кылса группага таштап атам го. Багы ошо түп районунун багбандары деген группага дагы таштап коёмун, эгерде керек болсо, ошол жерде биздин баланын номери бар, байланышып туруп, бул жака алдырып алсаңыздар болот. Канчадан анын баасы? $4. Бардык көчөттөр $4, только фундук менен мисте $10, калгандары полный $4. Доллар менен эле биз сеуденде тияка доллар менен жооп беребиз да. Эми доллар менен алынган. Анан тогондор дагы бир вопрос, бул деме сунуш. Мына диплоидный сорт эмелер. Сливалар. Мына Black Splendor деген эрте бышат. Туристтерге рассчитанный. Туристтер өтө жакшы көрөт. Анан мына Angelino деген сорт бар, буну сактап апрелге чейин погребде тура берет. Апрелде тура берет. Мына болсо Stanley деген. Мына туугандар, азыр мисалга да силер сапаттуу көчөт менен баштадыңар. Мына 400 сомдон алып баштадыңар. Мен не 200 сомдук көчөтүм эгип алдым дейли. Чуу дегенде эле 50 сом кетти бир жылына. Дарлаган менен кетет. Экинчи жыл дагы кетет. Үчүнчү жыл ошо 7 жыл дарлаймын 350 сомдон. 550 сомго чыгат менин көчөтүм. Анан түшүм берди. Бергенден кийин бирок ал түшүмдү мен да тааныбайм. Аны саткан, көчөт саткан киши да тааныбайт. Эмне деген алма, эмне деген слива, эмне деген өрүк. Ар кимге барып жалдырап жүрөсүң, мынаны карап койчу, сорту эмне деп. Ал да билбейт. Анан силер мен 7 жыл күттүм түшүмүн. А силер болсо жакшы көчөт менен баштадыңар, экинчи жылы уже түшүм бере баштады. Силерге алмаңар, сливаңар, уже жеп көрдүңөр өзүңөр. Бул деген не? Технический түшүм болду. Экинчи жылы бир жылда экинчи жылы түшүм берет. Экинчи жылы уже гарантия. Үчүнчү жылы уже базовый түшүм. Уже баягы 20дан 30дан алып берет. Аны деген терип көрүп туруп, анан сактап көрүп, кургатып көрүп, бардеме кылып ашыкчасын сатасыздар. А үчүнчү жылы уже коммерческий түшүмгө кирет бул. Үчүнчү жылы отургузгандан не бир жыл турат, экинчи жыл, үчүнчү, төртүнчү жылы уже коммерческий түшүмгө кирет дагы. Бул силерди кубандырат. Ар бир гектарынан, мисалы үчүн, жок дегенде 30 тоннадан түшүм берет силерге. Силер ошол 30 тонна түшүмдү сатсаңыздар, $1 сатсаңыздар, $30,000 болот. А силер буга эмне вложить эткенсиңер? Мына 3000 көчөт алдың, не, мисалы үчүн $3,000 көчөт алдыңар. $2,000 тостуңар, $5,000 $3,000 капелька койдуңар. $8,000 $3,000 үстүн тостуңар. Полностью антиградный сетка менен. Ысыктан да сактайт, сууктан да сактайт, чымчыктан да сактайт, бар жоктон сактандыңар силер. Уже безопасность келди. Мөндүр бурчак урса, бурчакты мындай тосот дагы, акырын ачып коет ортого, дур түшүп калат бурчак. Кайра жаап коет өзү. Уже $11,000 менен силер не полностью огороженный, полностью даяр уже производственный баг алдыңар да. Уже коркпойсуңар. Суук болуп кеттиби? Карап турасыңар термометрди, акырын бирге жакындадыбы? Ошонун ичине эмне бир 20 прести жайып туруп, коюп туруп, пресс, саманды даярдап койсоңор, тикенек, пикенек, не болсо ошону бастырып туруп, оруп туруп, ошону бастырып туруп, пресстеп туруп, аябай пресстетесиңер дагы. Ошону деген үстүнө бир челек сууну куюп туруп, баягы акырын куясыңар сиңет. Анан баягы жерге не паяльник менен эле түтөтүп койдуңар. Болду, түтөй берет баягы. Суу чөп. Баягы суу чөп түтөйт, анан кийин Кореядан $140 эки мындай самолет бар. Кудду мынага окшош, бирок бийик болот, мындай. Солярка менен иштейт. Саатына 1 литр, 1,5 литр солярка ичет. Жанагы өзүнөн ысык абаны чыгарып туруп, айдап турат. Эки башына экөөнү коюп койдуңар, циркуляция жүрдү дагы, бир дагы гүлүңөр үшүк алынбайт. Бир дагы гүлүңөр үшүк алынбайт. А жылыга эле элестетип көрсөң, сен 1 гектар бакты алмурутты эгип алдың, утур эле үшүк уруп кете берсе, утур эле үшүк уруп кете берсе, утур. Сен каждый год теряешь по 10, по 20 тысяч долларов. Тура? Стойка коюп, үстүнө сетка тартып коюш, бул деген $3,000 болот.
Зато 11 000 доллар менен сен чоң bir бизнесті баштап алдың. Сен баяғы адамдарға оқшап, ауа бұзылса алаңдабайсың. Потому что ты технически готов. Барасың, түтөт күні бердің, самолетің күрчат етіп қойдың, айлантырды 1 саат шыдап берсе болды, суы өтіп кетеді. Все. Термометрді қалсаң қайра көтеріледі. Болды дейсің, келіп жатып ұқтау айтылады. Болды. Башың оройды. О, көп болса, 1-2 жолы ошондой опасность болады. Зато сен готовсың, сен қорқпайсың сен. Ошол жылы не болды? Черешняны сақтап қалдың бы, же алмұрутты сақтап қалдың бы, же алманы сақтап қалдың бы. Не? Прибыль. Болды. Керек емес малда баяғыны міне жинап тұрып, орап тұрып, портырда біреу айдап кете береді ортада. Сен тұрып алып тұрып өле, жаңағыны ортасынан чечіп тұрып өле, сыдырып өле, байлап кете бересің. Байлап қойдың, болды. Шығып тұрады, все, кетті. Ана саратан келгенде қайра тік тартып қоясың. Чтобы алманың беті күйіп қалбаш керек, товарный вид бұзылбаш керек. Сенің қайра тартып қоясың. Ошол жазда күздө бир жол иштетип қоясың жазда. Все, бурчакта урбайт сени, үшүктө албайт сени, чымчыкта тийишпейт. Өтө баягында черешняң бышкан маалда чымчык деген өшөт болот. Тарс тосуп коесуң. Бар жол жабылганда. Акырын киргендин, тешикти алып киргендин акырын тырс неме алып аттырып, ошол жерге илип коесуң, ошо өлүгүн көргөндөн кийин эле келбей калат экен. Бир 10 жагына илип койсоң болду, все, кутуласың, чымчыкта кирбейт. Мына ушундай бак кылышыбыз керек, туугандар. Анан үшүккө алдырып бердим, бурчак уруп кетти, антып кетти, мынтып кетти, токтотуш керек. Азыр бир эле мисалы үчүн ошол Түрктүн центринен эле бир кичинекей магазинди алып иштетиш үчүн эле ага деле бир 10 000 доллар кетип атпайбы, туурабы? Бул силерге эмне? Шапталы бак боло турган болсо 13 жыл кызмат кылат. Алма бак боло турган болсо 25 жыл иштейт. Эгерде гилес бак боло турган болсо 50 жыл слива эко иштеп берет. Фундук эгип койсоң 150 жыл жашайт фундук. Сенин жумушуң бул. Бул деген чоң производственный бир предприятие. Сен ошонун директорусуң. Мына ушуга умтулушубуз керек, туугандар. Туугандар, эми мен сүйлөп бүттүм. Эми силердин суроолоруңарга жооп берели. Биз кызыктырган силерди өзүңөрдүн жүрөгүңөрдү бир оюп жүргөн бир маселе болсо, колуман келишинче жооп берейин, Мына бисмилла, сизден баштайлы. Суроо болсо бериң, болбосо мынтип коелу, өтүп кете берет. Демек, малина боюнча бизге кандай болуп калды ушул жолдо? Малина силерге суу тартыш себеп деген. Бизге суу аябай муктажбыз да, ушул жагда. Сууга туруктуу көп суу ичпеген немелерди айтсаңыз. Хорошо. Суу боюнча айтып кетсем, полкарлик туугандар сууну полкарлар 3 литр ичет. 3 литр ичет. Анда суу жок, обязательно силерге деген баягы ак буураны же болбосо чоң бир кеминди бууп келип алгандан кийин коюштун шарты кереги жок, туугандар. 660ты 3-кө көбөйткүлө канча болот? 2 тонна эле болуп атпайбы, туруп? 2 тонна эмес, 5 тонналык бир резервуар жасагыла өзүңөргө. Капельнийди жиберип койгула, болду. Все. Анан ошого эле эмне бир грузовой менен эле айдап барып туруп эле сууну толтуруп койгула 5 тонна. Ошол силерге 2 жолу сугарганы жетет. Болду. Түшүм алып уже сатып калганыңардан кийин уже аябай каласың. Суу куюп койчу мен немеме деп коесуң, болду, апарып суу куюп коет. Бир водовоз алып келгенди аракет кылам. Мына Россияга барып эле бир орустун эски семеркасын айдап эле ушинтип эле келип каласың. Туугандарым, Орусияда водовоздор 1000 эле доллар. 1,5 миң доллар водовоздор. Айдап келгиле, туурабы? Айдап келип туруп иштетип койгула айылга, сооп болот. Сууну бияктан качат этип бир насос коюп аласың. Сууну качат этип алып барып эле куюп берип кой. Мына айтып атам го, бир бак болсо, алма бак болсо эң көп суу ичкен. Алма 1200. Ошол 3 тонна 600 эле суу ичет. Бир эле заправка кылып койгула ошону. 4 тонналык бачокту. Болду. Бир жылда ысык көлдө ош эмес ысык көл. Мисалы үчүн биз 10 жолу сугарабыз. Силерге 4 жолу суу куйса жетет да, субханалла. Тура. Ошо суудан аша кыжалат болду. Бакты кыла бергиле. Четине резервуар койгула, анан резервуар койгонуңардын силерге эмне пайда болот, билесиңерби? Суу ысыйт. 36 градус болот. Муздак сууну койгондо дарак стресс алат, ошон үчүн жакшы мөмө бербейт. Бул жерде 36 градус, 40 градус болуп атпайбы? Ошону менен сугарсаңыздар, алма бак момундай болот. Бардык бактар момундай болот. Карагат да момундай болот.
Суны ысытып бериш керек бакка. Мына ушудан утасыңар. Яна кийин экономика. Су өтө эконом болот. Мисалы үчүн бир айылдын суусу 10 айылга жетет эгерде капелька койсо. А капелька коюшту бул сантехниканы үйрөнгөн адам эле, сантехник эле болсо капельканы кое берет. Ошого Кудай буйруса бир курс ачайлы деп атабыз Бишкекке. Капельни койгон. Эгерде жылайчылар болсо келип бир 10 күн окуп кетсеңер болот. Анан келип айылга кое бересиңер, макулбу? Бир суроо. Мисалы үчүн жетелүү жактын алмасын алып келип бизге сетсек чыкпай коет да. Шундай маселе болбойбу түшүмдөрдө мисалы бизге почваны караш керек. Туугандар, мындай көчөт баладай болуп келет да. Баладай. Кичине баладай болуп келет. Ошого мисалы үчүн азыгын эле берсек өсүп кете берет. Анан мына Туркиянын көчөттөрүн, анан Польшанын көчөттөрүн биз выбирать эткенде өзү воочи барабыз өзүбүз. Воочи дейт да. Өзүбүз. Непосредственно барып өзүбүз. Поляларды аралап көрүп, климатты көрүп, канча жылда канча градуска ысыган, канча градуска төмөндөгөн градус. Ошонун баягы гео немесин, баягы гидрокартасын алып туруп, өзүбүзгө салыштырып, анан кийин ошол жактан көчөт алып келип атабыз. Мына эгерде эмени көрсөңүздөр, мен ошол жерде Facebook'та айттым го, мына Бишкекке окшош жер экен. Бишкектин өзү экен. Мына ушул түндүккө окшош жер экен, ошол жерден көчөт алып келип атабыз деп. Кары үстүнөн кетпейт экен. Эмес, үстүндө кары тура берет экен да. Ушуга окшогон биздикине окшогон жер экен. Мына биз ошол жердин көчөтүн алып келип атабыз да. Биз атабызбы же алып келип сексек өлүп калып атат да, же климаттан болуп атабы ушул жагы. Эми мындайда дагы бир вопрос, эми айтышка туура келип калды. Көп көчөттөр мына Өзбекстандан келет дагы, бул жака бир питомниктерге отургузулат дагы, анан кийин кайра силерге берилет да. Мына мен сага казып берип атам, өзүм өстүргөм дегендей вопрос коюп коюшат да. Түшүнүңөрбү? Өзбекстандан келген чыккан көчөттөр контрабанда менен чыгат. Анан кийин бир ушундай эле бир складка жыйылат, штибилями мындай. Болду, өлдү деп коёр да мындай жыйылган. Штибилями. 1-2 ай, 3 ай, 4 ай, 5 ай турат ошол жерде. Мына декабрда чыкса, ошо февралга чейин турат ошол жерде 3 ай, 4 ай. Анан жанагыны эмне кылат? Полностью баягыны тике коюп туруп, ошто сатат бир 10 күн. Оштон анан кийин Бишкекке келет. Бишкекте сатат. Анан кийин башка региондорго бөлүнүп кетет. Ошол көчөттү алып келип отургузуп атабыз. Түштүктүн көчөтү түндүккө түшпөйт. Ошону силер эсиңерде кармаңыздар. Эч качан эгерде ушул жерде бирөө өстүрүп атса, анан ошодон алып отургузсаңыздар болот. Өзүңүздөр көрүп барып, кандай улады, эмне кылды, бардыгын текшерип көрүп кылсаңыздар болот. Азыр эми силердин жаңы шайланган губернаторуңар Алтынбек Сулайманов менен мен эртең менен жолугушуп, ушул маселе боюнча катуу сүйлөштүк. Кудай буйруп насип этсе, Польшанан Туркияга зарыкпай калабыз. Аз убакытта өзүбүздө мына ушул ыс көлгө 200 гектар жер, чоң здание, жакшына теплица жанында, сорт испытательный участок, ичинде полностью 1 миллион 200 000 долларлык оборудованиясы менен дүйнө жүзүндөгү эң сапаттуу көчөттөрдү чыгара турган Голландия, ошол Германия дагыдай кылып, ошондой кылып көчөткана кылабыз деп ошентип сүйлөштүк. Кудай кааласа ушул кумдөр менен сүйлөшүүлөр жүрүп баштайт жакында. Ушуну жасап ала турган болсок, ушул бир сезондо 50 миллиондон каракат көчөт чыгарып турабыз, Кудай кааласа. Бадалдуулардын бардыгын чыгарып, ушул элге тартуу кылабыз өзүбүз. Көлдөн. Кудай кааласа. Ошо силердин талабыңар алмуру, малина, анан фундукту көбөйтөбүз. Фундукту көбөйтпөсөк болбой калды. Фундук аябай жакшы экен да. Фундугубуз өсө. Өтө сонун өсөт. Сатан кококлар дегенге чыкпайбыз да. Фундук деген доңуз жаңгак деп коет, тегерек болот. Өтө каттуу. Жаңгак ал. Фундук деген. Аны бизде жок да. Бизде жок, бирок болот, Кудай кааласа. Биз алып келип ар кимге эме кылдык, ар райондорго бердик. Кудай кааласа эгип атышат, ошону 2-ден 5-тен бердик, эгип, анан ошодон Кудай кааласа результат күзгө чейин болсо, анан күзүндөсү баштайбыз. Кетип калды да. Бишкекке бар экен да, паркта турсак күзүндө. Ошо жерге түшүп калыптыр. Чоңдугу мындай эле. Ооба. Карабыз капталып турат, анан катуу экен. Аябай катуу болот.
Анан жалбырагы берки жаңактыкынан башкача экен. Башкача. Ол гүлдөгөндө да укмуш гүлдөйт. Ал мисалы үчүн фундуковый бакка кирип туруп гүлдөгөнүн көрсөң, укмуш вообще башкача гүлдөйт. Аны деген фотографтар жыргайт келип тартып, куда каласа. Түшүмдүүлүгү 10 килограммдан 150 килограммга чейин. Бир түптөн, ооба. 150 жыл жашайт экен. Канча жылда мөмө? 3-чү жылы, 2-нчи жылы уже мөмөгө кирет. Кустарный болот. Маданиятташтырылган сорт. О, маданна уже баягы реальный сортовой болгон сорт. Азыр Грузия менен сүйлөшүүлөр катуу жүрүп атат. Түркияныкы бизге кымбатыраак болду. Түркия жайында $5 берип атат да. Грузия менен сүйлөшүп атабыз, хотя бы $3 алып келсек, элдердин колуна 4төн тийсе, ошол тема болот, кудай кааласа. Кудай буйруса. Ага, $50 жөөп калсаңыз. Аллах Субхану ва Таала ачат жолду, кудай кааласа. Кабаты болот. Суроолор берем. Берем. О жерде сиз айтып атпайсызбы мына алмалар? Галавал. Вот. Азыр бул алмалар деген силерде бар да, Ошол галавал келди эле түгөндө. Азыр бизде только черешня калды. Анан кийин тетиги бурса турат го. Ошол. Скарлет супер калды. Карлинге жамчалганмы? Карлик бул биздики 3,5-4 метр болот. Полукарлик. Ошондойлор бар. Ошондой. Ушунун менен канча доллар дейт? $4. Копуйду. Бардыгы $4. Мен только алып мен отургузгам. Отургузсам куурагырдыкы өспөй да жакшы. Бооректерди берген булар, боорек боктордун баарынын арасына салып. Бир 100тө отургузсам, мындан бооректердин баарынан отургуздум. Только кичирээк да мындай болгону менен. Онда сиз карлик экен. Неме кылдыңызбы? Зым тарттыңызбы? Жок, зым жок. Эти керек. Өзү жакшы өсө албай атса, жакшы байлай албай атса кайда. Зым коюш керек. Зым койбосо карлик өспөй коет да. Обязательно зым поддержка бериш керек. Себеби дегенде ал өзүн көтөрө албайт да. Көтөргөнгө чейин болбойт да. Аны деген сөзсүз түрдө байлаш керек. Ананиядан алып келген. Ананияда кимден алдыңыз эле Ананияда? Мал жок да, жигит кетип калды Россияга. Кайра бар. Тигинин. Сонда контрабанда бирдем алып алдыңыз да. Bizde buna 5 yıl oldu, 50 tüpten öldükten 5 yıl oldu eşteki bayda oy. Ne Sonunda öyle aldı. Каяктыкы? Şu imaj yaptılar. Сербия? Boyundaydı o aklında Oo, 5 yıl oldu bayda oy. Бизге баягы келгендегиден да. Биздикиден ошо. Sonunda oldu da sonra papadan ötkünler көп tuttu. Ошол Таштап атабыз. полукарлик bir 2'den 3'ten baylap 4 метрге чейин өсөт. Шамал учуп Анан карликтин бою ушул 2,20-2,30 эле болот. Кайсы окка чейин байлаш керек ал, кайсы октар. Аны ошол сразу эле уже шпалерге тартыш керек эле да. Шпалерге тарткандан анан өсөт. Анан жер да кылдайт да бул. Жер. Неменен почваны ошонун эмесин казып карап көрүшүңөр керек. Кандай эмне болуп атат. Кык берип атабыз. Кыкты туугандар ошол кык маселесине келгенде ошол биз көп адашабыз да. Кыктын ичинде өзү толтура оорулар бар. Кыкты же компост кылып бериш керек. Компост кылганда эмне? Кыкты үйүп, үстүнө суудан куюп, анан үстүнө пленка тартып туруп, анан четин дагы жылчыксыз аба кирбей турган кылып жер менен көмүп койсо, казып койсо, анан ошонун ичинде анан кийин процесс жүрөт, брожение. Кызыйт, ысыйт, паңдайт, саргарат, анан карарып туруп, анан компост болуп калат да. Ошонун ичинде полностью оорулардагы ото чөптүн уруктары бардыгы өзү бадырактай жарылып, уже даяр болуп калат. Мына ошону кыкты берсеңиздер, кыктын ичинде толтура оорулар бар. Анан 50 килограмм менен 140 000 ото чөптүн уругу кошо барат да. Ошо кыкты вообще жолотпогула. Анан көрөктү компост кылгыла, же болбосо мүйүп туруп, бир 10 килограмм сөлжан салып койгула. Болду. Капкара кылып өзү биогумус чыгарып берет. 50 килограмм компостко караганда 2 килограмм биогумустун күчү артыгыраак да. Ошондой. Бул любой алма болобу, малина болобу, карагат болобу, анын базары чыкмайынча биз эмне канча сепсек деле жанагындай вино ачып калат да. Анан бизде кудай буюрса быйыл şu Tavus aylarında hayatta boşuna. Ayında жақсы жаңылык болот да. Бир жигит şu Польшанын сортун алып келип сепкен экен. Андан 3-4 жыл şu
Audi A6'ti satıp durup oşağa aldırgan eken. Alып kelip bagıp oturup 26 ele turup alıptır da öyle oturup. Себеби акклиматизация болбой калды да көмбөй. Ошентип отурган баягы 26 түптөн анан кайра көбөйтүп былтыр 50 сотукка жеткен экен. 50 сотук жерден алып барып караколго барып өткөзөт аптабектерге. Аптабектер ары качырып алат дейт, бери качырып алат. Бир жерден албайсыңар, менен жүрөм силерди издеп эле. Бизде сени эле карап отурмак белек, жумушубуз бар деп эле. Ошентип өткөзүп атсам, бир күнү өткөзүп коюп келатса артынан бир казактын машинасы куалап келип турган. Айтты да, сен малина өткөздүңбү ооба? Биз ошо сен өткөзгөн малинаны Казакстандан келип алып аткан кишилербиз. Сен аптабектерге бербей эле бизге 250 сомдон бербейсиңби? Тигилерге канчадан берип атасың? 180-170ден берип атам. Жүрү, багыңды көрбөз. Биз сенден келип эле алып кетип туралы деп анан үйүнөн барып 1 ай 250 килограммдан күнүнө терип 250 сомдон өткөздүр. Бул 60 миң. Ошондо 30 күндө 1 миллион 800 миң. Таптыр. Анан суук түшүп кетти, гүлдөп менен мында бышып турган эмелер түшүдү дейт. Анан тиги казактар акыркы жолу келгенден 500 миң таштап кеттир. Эми ушу көчөттөрүңдү айылга сатып, көбөйтүп ушуну биз келгенде биз чоң кура менен, чоң машина менен келгенде болду. Районуңа элдерге айтып жай. Бул эмне десе, Кудай буйрса түп районунда малина базары ачылды деген сөз. Эми эмне кылышыбыз керек? Ушул моменттен пайдаланып туруп, баарыбыз малина жагын кичинеден болсо да өткөзүш керек. Мисалы мен ишке суудамын. Ишке сууда 250 түтүн бар. 250 түтүндө бизде 30 сотуктан бир 50 сотукка чейин огородторубуз бар да. 20 эле сотуктан малина сепсек, бул 50 гектар жер. Талаага чыгарып кереги жок. Суу Кудайга шүгүр бизде толгон агып турат. Эми ошондоки малинага өтөлүү деп айылда балдар болуп иштеп, анын үстүнө мореке кийинки 309 эме чыкпадыбы? Токтом. Ошол токтомдун негизинде бизге абдан жакшы болду да, эмес. Эмнеге десе, биз 5-6 жыл мурун эле ошол айылдагы биздин жерибизди көрүнгөндөр келип эле, тиги начальник, бу начальник деп эле сеп иштетип, айлык эчтеке пайдасы жок болуп аткан. Анан айылды чогултуп алардан алып, жаштарга берип, ошо жаштар иштетип, айылдын фондусу кылып 5-6 жылдан бери иштетип келип турабыз. Анан былтырдан кооператив түзүп, ошого биригип атканбыз. Анан Кудай буйрса, ошо жер 1 ай, мисалы, 1 кооператив болуп иштетели деп атабыз. Анан ошо кооперативге да тиксек деп балдар айтып атышат. Андан тышкары ошо гектарлап себели деген балдар чыгып атат. Анан ушу дагы сүйлөшүп атабыз, ошолардын жакшы сорттордун адрестери, эмелери жана малина сатуу группасында да бар. Карагат группасында ошолорду балдарды киргизип иштеп атабыз. Жакшы. Анан ушу жагынан аракет кылалы. Түп районунда мисалы чүйдө Сокулуктан баштап Токмокко чейин жетип жүрөт малина сепкендер. Ар бир жерлерде 100 гектарлап малина бар жерлер бар. Эми ошол жерде малина талаш дейт. Фураларды Россиядан бери келип талашат экен. Бизден тиги эме деген Куликовский эме деген торт деген бар. Барды? Ошо Куликовский торт айтат экен. Эмне тышка сатып атасыңар? Бизге эле сатып калат. Бүт ошодоки чүйдүкүн биз эле алат болчубуз деп. Мына малина өтөт деп коркпогула. Мына базар ачылды. Анан Кудай буйрса мен ойлоп атам, тиги балага жолуксам, ошо баладан ошо казактардын номерин алып туруп, силер бир эле тиги польский сорокко келбей, Кудай буйрса, мына монча гектар мондай себет алабыз малина. Летний сорокторго да келгиле. Анан айылыңарда ошону түшүндүрүп, 20 сотуктан болсо дагы көбөйткүлө. Көчөттү кайдан алабыз? Ошо көчөт мына Бейшебек Бекешевдин иниси болот, бул Кылыч деген бир тууганыбыз. Мында Көчөт бар да, эмен Абады 4 доллар кана эмес. чүйдөн келген сорт экен. Ошондон Кагаз магазын алсаңар болот. Дагы эме Түп район багбандары деген группа бар. Ошого биргиле азыр номерлериңерди эметип койсоңуз, ссылкасын таштап коелу. Көчөттүн баасы айтсаңыз. 50 сомдон болуп атат, жана польский сорт чүйдө 40 сомдон берип атат. Ошол эле польский сортту
Ana ошолордон алалы көбөйтөлү. Мен айта турган жаңылыгым ошо. Биригип туруп көптү көрсө көл болот дейт, аракет кылалы. Себеби бизге Малина суу көп турат кетет экен, жакшы болгондо да ошо. Кандай ошол кандай себеп? Болбойду. Сепке размерлери жакшыраак айтып түшүндүрүп берет болуш керек. Туурасын 2-2,5 метр, ортосун 40 сантиметр. А bizde taş yoktu mesela. Tütteç içinde öyle. Sözsüz gerek. O şu anda ayırması olur değil mi? Sözsüz gerek. Olmuyor. Айырмады болбойт. Баары түптүн жери жакшы. Түптүн агроптордун менен малина, эски малиналар каптап жатпайбы сону. Ahmet'e karşı değil. Караш керек. Жанагындай бир 200 литрlik бочканы коюш керек. Ошо менен эле сугарып туруш керек. Ушул иштерден Алла разы болсун. Эмгеги зор да Кыргызстан боюнча. Алла разы болсун. Кудайым кылган иштерибизди баардыгын жакшылыктарын кабыл кылсын, Алла жамандыктарын жашырсын дегендей. Мына биздин ушул Кыргызстаныбызда өскөн мөмө жемиш. 5 минут да. Азыр неме телефон номерин айтабыз, баардыгыбыз неменин камчыбектин жазып алабыз. Мен көп мамлекеттерге бардым да. Көп мамлекеттерде саякаттап да жүрдүм, менен жумуштар менен да бардым. Биздикинде мөмө жемиш жок эч жерде. Ошол эле мактанган ошол Турциянын алмасын, грушасын, жанагы жүзүмүн баарын жеп көрдүк да. Биздикинде жок эч жерде. Өзбекстандын бардык областтарында мен мөмө жемишин жеп көрүп, биздикинде жок. Алма бизде эң сонун болот. Алмурут, биздин жаңгактар, биздикинде бал эч жерде жок. Себеби дегенде бизде алхамдулилла тоо жакын, биздин сууларыбыз мөңгүдөн келет. Мөңгүдөн келет. Биз ушул Кыргызстан мамлекетиндеги кишилер биз мындай эң бактылуу адамдарбыз да. Ошону биз билбей жашап жүрөбүз да. Эң бактылуу Кудай берген жерде жашап жүрөбүз, ошону биз билбей дарын наразы болобуз да. Ошол наразычылыкты жүрөктөн чыгаргыла дагы көбүнчө мээнетке өтөлү. Жалкоолукту жеңели туугандар. Бизде алхамдулилла мына чубак устазыбыз Раматылык айткандай, кетмеңди эсиңен чыгарып таш кетип калсаң, жазымдасыга барсаң тал болуп калган болот да. Ушундай жерде жашайбыз туугандарым. Бизде суу мөңгүдөн келет. Биз эртең менен туруп алма жейин десек, алмабыз жок. Эмнеге дегенде биз отургускан эмеспиз, огород бош жатат. Мына мен силерге айтып атам, 5 сотик жерге 100 көчөт батат, поликарлик. 5 сотик жерге. 30 эле килограммдан алма берсин, 3 тонна алма болот. 1 тоннасын сактап жеп ал, 2 тоннасын сатып сал. Мына. Черешня ар бири 40 килограммдан алат. 50 черешня батат силерге. Мына. Чит турбайбы. Шафталы мисалы үчүн августта быша турганы бар. Октябрда быша турганы бар, майдын аягында быша турган шафталылар бар. Отургузгула. Мына сезон келейтат. Азыр бизде эми мүмкүнчүлүк бизге кыргыздарга берилди. Азыр орустар Европага окуй, братья, Евросоюзга кирем, ана мына деп булар дагы тандырап кеттиле. Кайра болсо эсине келди орустар. Эң эле бизге жакыны бул соцстрандарда жүргөн өзүбүздүн братьябыз турбайбы булар? Кыргыздар, Панфиловский дивизияны булар кайра эстеп атат. Кыргыздар деген бизге кандай жардам бергенди. Эми туугандарым, азыр бизде толук мүмкүнчүлүк болду. Азыр эмне өстүрсөк бардыгы сатылат. Бизде азыр рынок ачылды. Орустар поляктардан алманы албай атат. Поляктар өздөрү да бербей атат. Евросоюзга кирем деген поляк бербейт. Баягы балканский страны деп коет, алар булар менен мамиле кылбайт. Демек не? Орустардан полный кордон болду. Япония, Корея жактан азыр ачык эле жагуш Средняя Азия, Өзбекстан, Тажикстан, Түркменистан, Кыргызстан, Казакстан. Ушул тарап полный биз ошолорду камсыз кылышыбыз керек. Азыр даже жиде бар го, талада өскөн жөнөкөй эле. Карагаттар бар го, жапай карагаттар. Шиповник бар го, ошонун бери дээрлик бардыгы кетет туугандар. Эч нерсени талада таштабаңыздар. Бардығын зиреден бері тергіле. Пряность бұл, зира деп қойып, бұны деген өте сонын іштетшет бұлар. Баяғы барбарис деп қойып, жапай қарағат, анда сонын іштетшет. Жапай изриктен
1 килограмм азыр 500 сом болуп атат. Шиповниктен 1 килограммы курутулганы эмне 150 сомго чыгып атат туугандар. Булардын бардыгы жаратылыш бизге Алла Таала берген бир рызкы. Ошону талаада чиритип иритпейли. Ошону жакшына кылып терип, анан бирок жаратылышка зыян бербей турган кылып териш керек да. Баары эле анан кийин түбү менен эле кыркып анан мону сүдүрөп келиштин кереги жок. Аккуратный алып, аккуратный жасап, бар жок ошо барган жерибизде не отту жагып, памперстерди тияка ыргытып, баклажканы чачып келген кереги жок. Бардыңбы? Мусоруңду бир мешокко салып, байлап кой аттын бир жерине. Ошол келсин ылдыйга, буяка мусор болбосун. Ошого окшоп өзүбүздү биз Кыргызстаныбызды биз өзүбүз аздектебесек, мына азыр көрүп атасыңар, көлдүн боюн көрүп атасыңар, баклажка, жок эле баклажка. Бир мындай туугандар ошо баклажканы колдонгонун токтотпойлубу? Мына ушул баклажканы эмес, башка идишке өтүшүбүз керек. Жөн эле кийин өзү чирип кете турган идишке өтүш керек. Мына күндөн күнгө кандай болуп атат? Биз не кайра маймылга айланып кетип атабыз да. Кайра аркага жашап атабыз да бизси. Багындай мурда немелер Дарвиндин немеси бар го, багы болбогон сөзү. Адамдан маймылдан адам болгон деп. Кудай айтып алдым, биз кайра маймылга айланып кетип атабыз. Маймыл да ыргытпайт ондой кылып мусорду жашап аткан жерине. Мына жаныбарлардын жашоо тартибин көрсөңүздөр, шунчалык устроенный да тазалыкка. Биз адам баласыбызго, туурабы? Адам баласы эң таза болуш керек. Ошолорго жаныбарларга үйлүгү болушубуз керек. Мына 100.000 аю токойго кирип кетсин, бир токойго. Бир ай жашасын, барсаң эч нерсени таппайсың. 100.000 киши токойго кирип чыксын, бар жокту талкалап, бар жокту мусорго толтуруп чыгат. Ошондой болуп атпайбызбы? Ошон үчүн туугандар бардыгыбыз мына биосфераны тазалап, анан мына гербицид, фунгицид, пестицидтерден кайтыккыла. Буну колдонбош керек. Себеби дегенде бардык мамлекеттерде азыр коюлуп атат. Лабораториялар. Эмне ташсаңыз дагы жанагыдан чыгып калат остаточный нормасы. Эгерде превышать этсе, товарды кайтарып берет. Менетиңизге бекер күйүп каласыз да. Анан превышение нитратов дейт да. Азот, селитра, мочавина, кармамид салбаңыздар. Жалаң биогумуска өткүлө. Биогумус жасаш, бул деген эң жеңил жумуш да. Шуну айтсаңыз. Эң жеңил жумуш. Мисалы үчүн кыкты алып келип туруп эле, өзүңдө жок болсо, башка жактан машина менен алып келип, түшүрүп эле, боюн азыр жайкы бурт 1 метр болот. Бийиктиги туурасы 1,5 метр. Узун кылып 5 метр кылып ошону төгүп, ошону нымдап туруп, үстүн чөп менен жаап, бир эски малдардан ашкан чөп менен жаап туруп эле, дагы бир жолу нымдап туруп, ошонун бир четинен эле сөлжан киргизип бересиң, болду. Сөлжан ошону переработка кылып кетти, өзү иштеп кете берет бул жака. Таза кылып, баягыны кап-кара кылып күйдүрүп кетти. Биогумустун составында азот бар, в чистом виде, азот. Темир, калий, кальций, фтор, марганец. Эмне биздин сөөгүбүздө болсо, адамдын сөөгүндө кандай элементтер болсо, бардыгы биогумуста бар да. Биз ошону жесек, ошодон чыккан тамак аштарды жесек, биз деген күчтүү болобуз. Иммунитет болот бизде. Азыркыдай кичине эле шамалга жөтөлүп калбайбыз. Кичине эле ысыкка эле башыбыз ооруп калбайт, иммунитет болот. Мурда ата бабаларыбыз аттан түшпөй, 1 айлап, 2 айлап, 3 айлап жол жүргөн. Азыр болсо таксиге отуруп Бишкекке бир барып келсең, ой, белим деп отура албай каласың да. Бунун бардыгы мына жеп ичкенибизден болуп атат. Туугандар, тамакты тазалайлы. Башка жактан келген тамактардын бардыгы мына эсиңерде болсун, Абдулла Ташиевич айтып атат. Бардыңыздардын кулағыңарга күмүш сырга да. Эмнеге кыргыздардыкы кымбат, олордуку арзан, билесиңерби? Алар деген генно модифицированный жүгөрү, генно модифицированный бардык дарбыз, парбыз, ошолордун бардыгын генный инженерде иштейт дагы. Аз жерден өтө көп түшүм алдырып берет. Мына ошолорду булар упаковкага салып, езип, согун чыгарып, эме кылып, упаковка кылып биз жакка жөнөтөт. Ал жерде генни өзгөрүлгөн. Мисалыга мышыктын генин будайга киргизип коет, будайды корубайт эч ким азыр.
Себеби дегенде чычкан келет, мышыктын житин сезет да кетип калат. Жебейт. Баягы будайга вообще тийбейт. Мына ошол будайды тарттырып туруп, анан ошонун ичине костный мука кошот. Костный мука. Ол арам өлгөн малдыкы же атал өлгөн малдыкы эч ким билбейт. Костный муканы кошот. Жанагыны өлө отбеливать этет. Жанагыны. Шунчалык отбеливать этет унду. Шунчалык отбеливать этет. Ар демкелерди коштуруп ошон үчүн высший сорт кылып жасайт. Ошол унду ар деме менен отбеливать этип высший сорт кылып жасайт дагы, анан кийин бизге жөнөтөт. Баягы ун жөн эле масса, эч кандай бизге пайда бере турган ал жерде эч нерсе жок, элемент жок. Мына адамдын денесине, адамдын өсүшүнө пайда бере турган жөн эле масса. Ошон үчүн туугандар будайды дагы, арпаны дагы өзүбүз айдайлы. Өзүбүз айдап биогумус менен астын семиртирип, аябай күчтөндүрүп, анан кийин мына ушул Караколдо департамент органического хозяйства деген бар. Мына ошонун биолигнин анан триходермин деген эки препараты бар. Ошону будайды сеп атканда ошону менен протравка кылып туруп, себе турган болсо кара күйүктөн сактайт, а биолигнини бул стимулятор роста. Сонун өстүрөт дагы жанагы будайга не дагы бир жолу себебиз, баягындай кичине баш алгандан кийин. Ошондо биолигнин беребиз. Биолигнин анын не клейковинасын көтөрөт. Клейковинасы 35, 40, 50ге чейин кетет, 60га чейин кетет. Таза будай болот да, ошону алып туруп, өзүбүздүн тегирменде тартырып жеп туруп, ошону жешибиз керек. Болду, хватит, ояктан келген сынка ун деп коет эле мурда кемпирлер. Ич ошону жесем эле оозум ойлой берет дейт эле. Иммунитет пайда болду дагы, биз ошону жей турган болуп калдык. Кемпирлер жей албайт эле ошону, оозум ойлоп кетет деп, ушунчалык суук деп. Будайдын нанын жешчи эле. Ошого кайта кайтышыбыз керек. Керек болсо ушул жерде таксырлар уюшуп туруп, мына ФПСтин жеринен жер сурап алып туруп, о жерге бир 30-40 гектарга мына түп районуна жете турган унду чыгарыш керек өзүбүз. Чыгарып, баягы жерден бисмилла менен жууруп, ачыткы менен ачтып, хамыр туруш менен ачтып туруп, ошо нанды деген бардык айылга жетириш керек. Ошондо ошол нанды жегенден кийин ушул жерден чемпиондор чыгат. Ошол нанды жегенден кийин ушул жерден 10-ду, 15-ти туудурган эркектер пайда болот. Биз ошол унду жеп атабыз, бир эркектик сыпат кетип атат. Аялдарыбыз эркектеп кетип атат. Ошол башка жактан келип аткан продуктылардын бардыгы бул чоң программа. Бизге ошого малый народторду жок кылуу программасы. Биз ошол программага түшүп калганбыз. Ушудан чыгыш бул биздин өзүбүздүн эркибиз. Кыргыз эли ушудан чыкканы аракет кылыш керек. Биз ушунда туңгуюктан чыгып кетишибиз керек. Ошон үчүн биз мына тынбай жүрүп дават кылганыбыз ушул. Бак дават деп ушуну атап алып, бул бактылуулуктун даваты. Бакка жетели. Бул деген ар бир кыргыздын үйүндө бак болсун. Ар бир кыргыз өзүнүн продукциясын жесин, ар бир кыргыз күчтүү болсун деген маселени көтөрүп атабыз биз. Жөн эле баягы силерге көчөт сатып пайда көрүш эмес. Бул деген көчөт сатсак, силер бизге кошуп берсеңер, ошого, мисалы үчүн бир 10 сом, 20 сом кошо турган болсок, ошол биздин кыймылыбызга кетип атат ошол акчанын бардыгы. Ошол 1 сомун коротпой, жалаң ушундай кыймылга салып атабыз. Мына биздин басканыбыз, турганыбыз, мунун баардык каражат. Мына 3 жылдан бери өзүм каржылап келдим, мына 4-жылында азыр элге обращаться этип койдук, жакшы, бензинибизди көтөрүп атат. Мына мисалы үчүн келишет 20-30 киши. Ошонун ичинен 10-у берсе 2000 болуп калат, бир райондон экинчи районго көчкөнү бизге жардам болуп атат да. Мына ошон үчүн туугандарым, айтайын, кыргыз өзүнүн өндүрүшүн көтөрмөйүн өнүгүү болбойт. Ташып келинген сууга тегирмен айланбайт. Ошон үчүн биздин негизги максатыбыз, туугандарым, кыргыз эли азыр өзү аракет кылып, мына үйгө барып туруп, азыр ар бириңер үйдү мониторинг кылышыңар керек, текшеришиңер керек. Кирдиңерби, эшикти ачып кирип туруп, деп көз чаптыргыла огородко. Деп карап, мына тал эмнеге турат? 20 жыл өсөт, 5000 сомго сатам. Bir talдын ордуна 3 слива сайып койсом, ар бир слива 1000 сомдон бергени 3000 сом. 20 жылда 60.000 сом каражат. 55.000 банкрот болуп аткан турбайбы? Апкел балтаны деп туруп, жок кылыш керек. Түймен жулуп алыш керек. Ал тал болсо бул сасык бир жит чыгарат, билесиңер ошону. Сасык бир жит чыгарат дагы. Анан ошого тийип турган бак башы өспөйт, мөмө да албайт.
Түйінде малина да болбойт, карагат да болбойт, алма, өрік, абрикос эч нерсе өспөйт. Бир сасык жыт чыгарып турат, анан кийин өзүнө эмне зыянкес чакырат. Бир эле ошол бир 10 метрлик, 20 метрлик ошондой талдын ичинде миллиондон ашык не зыянкес болот. Шамал болду, бул жака помидорго, болгарскийге, капустага секирип түшөт дагы ошону жеп баштайт. Алар кайдан пайда болду? Жок эле жердин ичинде, үстүндө да жок эле талдан келди. Ошон үчүн бардык кыргызстандыктар талдардын бардыгын, Каратал, Мажримтал, Каражыгач, Орустал, Кыргызтал бардыгын алып таштаптыр, ошонун ордуна туугандар слива отургуза бергиле. Мына мен айткан мынабы Анжелино, мына Стенлей, мына Black Splendor. Ушулар эң аз алганда 70 килограммдан жүк беретин. 20 сомдон эле сатканыңарда 1000 сом акча болот ушулар. Эң сонун кургайтына. Стенлей. Ушуну эле отургуза бергиле, любой жерге. Бул сууктан дагы, ысыктан да эч нерседен коркпойт. Любой жерде өсө берет. Жылыга түшүмдүү болот. Анан малдан да коркпойт. Бунун өзүнүн ийнеси бар. Мал келип жейин десе бир саят болду, экинчи жолобойт мал. Жылкы да, кой да жолобойт. Ой, эчкиден эти аткылла калганы нормалый болот. Ошон үчүн мына бир теректин ордуна жок дегенде 3 слива батат, 5 слива батат. Бир мынада Каражыгаштын ордуна 10 слива батат. Бир бака теректин ордуна вообще эле 20 та слива батат. Бир жаңгак, чоң жаңгак бар го, 2 челек берген. Ошонун ордуна ушунан отургузгула. Сууктан дагы, ысыктан дагы, баягы суу жоктугунан да коркпойт да. Түшүнүңөрбү? Универсальный. Эч нерседен коркпогон слива. Баасы да жакшы дайыма. 20 сомдон наракат. Түшүнүңөрбү? Мынаны Казакстан өлө сонун жейт мынаны. Стенлейде. Тыным жок, мына болсо Юндуна 20-ларына бышып берет ми? Black Splendor. Bunun немеси барындай. Жакшы сыйрылат, сырты. Жакшы сыйрылат дагы, анан косточкасын алып, терисин да шылып туруп эле бир эле жолу блендерден өткөзүп туруп, сахарга чылап туруп, бир жолу стерилизация кылып туруп, коюп койсоңор туру берет. Өтө сонун компот да болот. Мына ушуларды отургузуш керек. Азыр элестетип көрүлө, мына мен жүрүп атам. Ошол Ысык көл областы боюнча эң эле аз дегенде 20 миллион терек тал бар экен да. Элестетиле 20 миллионду көбөйткүлө 70ке канча болот? 140 миллионбу? 140 миллион килограмм түшүмдөн калып атабыз, туугандар. 10 эле центтен сатканда 140 миллион доллардан калып атабыз. Түшүндүңөрбү? Ушундай сонун мүмкүнчүлүктү кое бербеңиздер. Азыр барып мониторинг кылып, бар жокто тазалап, мына ушул биз айткан карагат, биз айткан алмурут, биз айткан слива, фундук ушулардан отургузула. Эми азыр кеч калып калдык көчөттөргө. Бирок жерди балжыратып, баягы Өзбекстандан келген көчөт менен толтурбаңыздар, туугандар. Жер бош жатсын. Анан жерди даярдаганда биз биринчи адашуу жерди даярдаганда кетиребиз да. Биз эле мына кичинекей bir kalpakta жерди оябыз дагы, чоң тамырды о жерге зордуктап тыгабыз. Бардык жерде айтып атам ушуну. Тыгабыз. Анан ашыкча солгузуп апкелчи балтаны деп туруп чаап таштайбыз. Жок, ондой эмес, туугандар. Жерди бирге бир обозначать этесиңер. Коесуңар. Биринчи 20-25 сантиметрин отдельно аласыңар бир идишке. Бир каптын үстүнө же бир тазикке бир нерсеге аласыздар отдельно. Капкале жакшы да, озун бууп койсоңор туру берет. Анан калган 80 сантиметр 1 метрге чейин калыш керек, 80 сантиметрин отдельно алып чыгасыңар. Таш болсо ээлейсиңер. Ташын алып таштайсыңар, ошол жерде жатыш керек 15 күн. Минимум 15 күн жатыш керек да. Эң аз дегенде. А так 1 жыл жатса да эч нерсе болбойт. Топурак кислород менен насыщать этип, бардык витаминдерди өзүнө камтып, анан бир үшү уруп баягыны. Кайра өзүнө келип чаң болуп калат да. Жана топуракты 80 сантиметрди ордуна саласыңар обратно, ээлеп бүткөндөн кийин. Салып, анан бул жактагы баягы ал койгон 20 сантиметрлик слой бар го, 20-25 сантиметрлик слой, ошону аны да ээлеп туруп, ошого бирме-бир компост аралаштырасыздар. Же мүмкүнчүлүк болсо, биогумус аралаштырасыңар дагы, мына ошону тамырга бересиңер. Ошол тамырды ошон менен көмөсүңөр, анан жан сууну берип коесуздар, болду, алхамдулилла, кетти рост. Жанагы жерди казып атканыңарда өзүңөр көрөсүңөр, 50-55 сантиметрде мына столго окшогон катмар бар.
суда өткөзбөйт, абада өткөзбөйт. Мына ошону бузуп туруп, силер алып салганыңардан кийин аэрозация деп коет да, суу кетиши и аба алмашышы жакшы болот. Тамыр өзүнөн өзү эле мындай жумшак жер менен кетет дагы, тамыр системасы дагы катуу иштейт. И ростко сонун кетет. Мына ошондой ийгиликтүү багбанчылык кылдым деп өзүңөрдө ошондой эсептейсиздер да. Анан кийин баягы полукарликте эккенде эмне үчүн капельный кылыш керек деп сурап калат да. Ого мен силерден суроо келбесе деле жооп берип коеюн. Капельный кылганда капелька бир жерге суу берет. Тык. Ошол жерден тамыр алат дагы. Андан кийин тамырдын калган жери мындай куругураак болуп туруп, эмени почваны мыкчып турат. 100 килограмм алма алса дагы шамал болсо ооп калбайт да. Эгерде мындай арычный кое турган болсок, бал жаратып бар жок суу болот да. Анан бул 100 килограмм алма алат. Шамал болгондо боп кетип түшөт дагы, полный баягында майда тамырлар жылынып кетет. Кайра восстановление болбойт. Банкрот болосуң да. Анан полукарликте отургузганда туугандар сөзсүз түрдө 70 сантиметрлик бир жыгач, бир казык кылып туруп, ошону кагып туруп, ошого байлап койгула. Ошондо баягынын немесе омурткасы мындай Герке омурткалар бар го, мындай кычыр-кычыр боло берет го, мындай ойнок болуп калган. Бул дарактагы ойнок болуп калса жаман да. Кийин ийилип мындай боло берет. Эгерде жана рекага байлап койсоңор, казыктай болуп туруп, тик өсөт дагы. Ошол самал, андай мындай немелерге жакшы туруштук берет да. Ойнок болуп калса жаман, туугандар. Алма алган учурда, аябай көп алган учурда, слива алган же гилес же бадам алган учурда кулап кала турган болсо кайра восстанавливать этиши өтө кыйын болот. Ошон үчүн сөзсүз түрдө капельный сугат, анан кийин отургузуп атканда ошол казык кагып кеткиле. Мына туугандар. Суроолор болсо бериңиздер. Биз жанагы курттан эмнелерди колдонсок болот, немени? Алма салмага эмнеге болот? Немени энтомофагтарды мен айтып келдим, департамент алсак өлтүрө албай калат да, мисалы. Аптекадан алганда өлтүрө албайт. Себеби дегенде мына азыр билесиздер, баягындай кантала неме курт деп коет, кровяная тля. Мындай кылсаңыздар колуңар кан болуп калат го. Ал деген жөн эле кийизден болгон бир калпакка окшогон эменин ичинде жашайт бул. Аны ала албайт. Щитовка деген бар го, щитовка вообще каттык болот бети. Ондай. Дой томпоюп, ол да ичине кирип жашайт. Аны сиз себесиз го баягы. Пиццит, гербицидтерди сепкениңизде ал бетин эле неме кылат дагы, ал ичине кирип туруп, өзүн защита кылып туруп жатып алат. Эчтеме болбойт ал. Ала албайт. Анан жанагыдан жыты-пыты кеткенден кийин кайра чыгып алып туруп дагы талкалай берет да. Аны деген чымын бул. Энтомофаг деген энтомология илиминен чыгарылган чымындар подряд бизге жардам берүүчүлөр да. Ошолорду эл, мисалы үчүн көч барлыгы чур көч. Ол да энтомофаг болуп эсептелет да. Бизге зыян берген бардык зыянкечтердин жумурткаларын жейт ал дагы. Анан златоглазка дегени алтын көз, баягы светти тамызганда жайдын күнү келип, көзү чоң менен канаты узун бар го. Жашыл болот. Ошол златоглазка, алтын көз деген ошол. Анан габрабракен дегени бар. Бул деген мындай эки колун көтөргөн бир мындай чаянга окшошу бар. Анан трихограмма дегени бар. Мындай өзү дагы чымынга окшош ушундай. Ушулардын бардыгы энтомология илиминен чыгарылып, энтомофаги деп бөлүнгөн дагы ошол бизге билинген, билинбеген 800дөн ашык бизге зыян берген зыянкечтердин жумурткалары менен, личинкалары менен, өзү менен азыктанат булар. Бир эле бакка мисалы үчүн 150 сомдугу бар, 170 сомдугу бар. Бир эле бакка ошонун бешөөнүн өз убагы менен тигилер менен байланышып туруп, мына апрель болуп калды, кайсыны коеюн десеңиз, сизге берип берет. Алып келип эле мындай конверт болот. Конверттен чыгарып туруп эле баягындай 3кө же 4кө бөлүп туруп, бактын 4 жерине коюп койсоңуз, орторактарына. Жанагы жерден өсүп баягылар майда неме бир күндө эле чоңоет, баягылар. Өсүп чыгып туруп эле анан мониторинг кылып башта чимчилеп жөнөйт. Бутактарда жөрмөлөп полный издеп, кровяная тля бар, щитовка бар, бардыгын. Ошону алат анан кийин ошону. Уясын да алат, жумурткасын алат, личинкасын алып ошентип жок кыла берет да. Бул деген
bir эле жолу кое ұстап, Кравина тилага мисал үчүн, Афилинусту 1000 жылга жок кылып берет да. Афилинус шу жерде жашай берет. Только баягыда протравка кылбаш керек да, кайра химический протравка кылбаш керек. Ошондо ушул живой клетка болуп турбайбы? Живой клетка эмес, бул живой организм, чымын болот. Ошону айтам. Чымын. Ой, чымындын эле жумурткалары жармашкан. Ар эле курт чотпойбу. Эми азыр эми ушул ушундай даваттарды ушул айыл чарба министрлиги өткөзсө жакшы болот эле. Жакшы адистер менен келип, полный красочный кылып мындай плакаттар менен, жакшы бир видео фильмдер менен жакшына кылып элге ушундай дават кылса болот эле. Бирок тилекке каршы биздин ушул айыл чарба министрлигинде чындыгында айтканда ушу жүрөгү менен күйүп ушул элим жерим деген адистер жок болуп атат да. Барсаңыздар эле ушул биринчи этаждан экинчи этажга кат ташып жүрүп эле карып кеткен инилерибиз. 20 жашында кирген ошол министерствого азыр 50ге чыгып калды. 30 жылдан бери 2ден 1ге, 1ден 3ге чыгып эле кат ташып эле жүрөт. Мисалы үчүн ошолорго эмени көрсөтсөм, мисалы үчүн анар кандай гүлдөйт түшүнбөйт, билбейт. Анан кийин хурма кандай гүлдөйт, аны да билбейт, мисалга да. Анжир качан анжирдин дарагы менен хурманын дарагын ажырата албайт. Мына ушундай айыл чарба адистери бизди ушундай обеспечить этип атат. Ар бир мына ушул райондун акимчилигине келсеңиздер, мына бир түшүнүксүз эле бир кабинеттер бар да. Жардамчысынын жардамчысы. Же болсо бир өнүгүү бир нерседен бир нерсеси, же дагы бир нерсе. Бул бул жерге биз акча сурап келебизби? Акча керек болсо банкка барабыз, тура. Билим керек болсо мектепке барабыз, тура. Спорт керек болсо спорт залга барабыз, тура. Бул ушунча кадрдын бул жерде эмне керек бар? Эмне жумуш аткарып атат? Анан көрөктө ар бир кабинетте бирөөсү карагатчы болсо, карагатты толук түшүнсө, от до я зыянкеч менен дагы, илдет менен да күрөшө алса. Бирөөсү болсо фундукту түшүнсө, ошондой специалист болсо. Бирөөсү болсо ушул алмурутты түшүнсө, тура. Бирөөсү болсо ошол чычырканакты түшүнсө, бирөөсү малинаны. Мына акимчиликте канча кабинет болсо, ошонча агроном болсо. И даже аким дагы агроном болсо, кандай сонун болмок. Себеби дегенде бу жерде 100% эл айыл чарба менен окат кылып атпайбы. А бул жерге каякта бир өнүгүү, андай мындай комузчулардан, ооз комузчу анан кыякчы деп бир кабинеттерди ачып алып отурганы бул туура эмес. Биз ушул мамлекет башчыларынан суранабыз, бизге ушул кабинеттердин бардыгын агрономдорго толтуруп берсин. Ушул 5 жыл башка бир мамлекеттерде окуп, практика кылып, келип, ушул жерде бизге кызмат кыла турган ушундай кадрларды өстүрүп берсин. Айыл чарба эмнеге өнүкпөй атат, билесиздерби? Айыл чарбада кадр жок. Агрономия өлүп калган. 3 жылда ошол Скрябинада ошол айыл чарба факультетин бүткөн 400 баланын ичинен болгон 4 бала агроном болуптур. Калган 396-сы таможняга, СМБга, милицияга, башка жакка жумушка кетип калган да. Только олорго диплом эле керек болду. Мына азыркы жаңы окууга алынып аткан балдарга тил кат жаздырыш керек. Окууну бүтөмүн, 10 жыл айыл чарбада иштеп беремин деп. Бюджеттен окуп атат алар, 1 сом төлөбөй. Демек, не? Айыл чарбага 10 жыл кызмат кылыш керек. 10 жыл кызмат кылгандан кийин уже бул сфераны түшүнөт дагы эч жакка кеткиси келбей калат. Анан ошол бүткөн балдардан, окууну бүткөн балдардан 2 жылга, 3 жылга Голландияга, Германияга, ошол эле Канадага, айыл чарбасы өнүккөн мамлекеттерге жөнөтүш керек. Барып окуп келсин, окуп, тажрыйба алып, келип бул жакта ошонусун көрсөтсүн. Азыр менин балам Туркияда окуп атат. Ошол Туркиянын ошол Измир деген шаарында Эге университетинде агроинженерияга окутуп атамын. Мына ушул менин балама шерик болом деген балдарыңар барбы? Тугандар $15,000 кетет экен 5 жылда. 5 жылда. Өтө жегени, ичкени, басканы, турганы, уктаганы, контрагы бар жогу болуп туруп $15,000 акча кетет экен 5 жылга. Эгерде жакшы окуй турган болсо, бекер экен. Тамагы да бекер экен. Ушундай жакшы окуган балдарыңар болсо, Туркия бурсалары деген окуу программа бар, ошого түшүп кала турган болсо бекер окуйт. Анын үчүн эмне кылыш керек? Азыр 5-класстан баштап баланы английскийге, алгебрага, анан биология, ошол үчөөнү тарбиялаңыздар. 21-22 кылым бул биологиянын кылымы. Биология. Биз тугандарым
Kırgızlarım, uşul жерде өсүп чыккан, ушул мөмө жемишке, ушул данга, ошол бар жок майга башка бирөөгө жалынычтын эч кажети жок туугандарым. Биз дагы эки кол эки буттуу инсанбыз. Кыргыз эли дагы эмгекчил иштей турган бир элбиз. Келгиле ушул Россиядан 99% ошол зависимый болуп отурабыз продукталарына. Россиядан май келбей калса, сахар келбей калса, не болуп атабыз? Un келбей калса, ошону токтотушубуз керек айнайындарым. Бизде 3,5 миллион жарактуу, ишке жарактуу жерибиз бар. Ошол жерибиздин 1,5 миллион гектарын не данга, майга, дарбызга, жашылга берели. Калган 2 миллион гектарын жерин бак кылайлы. Мына ушул сырье болсо, түрктөр мага айтты, Абдулла деди. Sen hazır оборудование сурап атасың dedi. Sen оборудование сага беребиз dedi. Ол оборудованияңда dedi sen 3 gün иштейсиң сырьең токтоп калат dedi. Кыргызстанда мен бардым dedi. Кыргызстандын 98% жери бош жатат dedi. Эч нерсе эгилген эмес dedi. Мына sen ошол 100% кылып ошону бактаракка толтур dedi. Мөмөлүү даракка dedi. Анан кийин келип менен оборудование сура dedi. Калаган оборудованияңды берем dedi. Лизингке берем. 15 жылда үзүп бересиң. Каласаң лукум чыгара турган, каласаң шоколад чыгара турган, каласаң печенье чыгара турган, каласаң сушилка бардыгын берем dedi. А сен азыр апарасың dedi. Сенин сырьең dedi бул аппаратка туруштук бере албайт dedi. 3 күн иштесе токтоп калат. Ошон үчүн сен бардагы даракка толтур жериңди dedi. Түркия эмнеге өнүгүп кетти dedi. Биз dedi бардыгыбыз биригип туруп dedi. Ушул зайтун дарагын отургуздук dedi. Зайтун дарагы. Мына азыркы жүзүм бактардын орду дагы зайтун эле dedi. Мына мандарин бактардын орду дагы зайтун эле dedi. Мына ушул алма бак дагы зайтун эле dedi. Анан зайтун дарактарыбызды азайтып туруп дере азыр башка нерселер. А зайтун дарагын отургузуп биз популяризация кылдык дагы dedi. Dünya жүзүн оливка майы менен камсыз кылдык dedi. Оливканын түшүм менен камсыз кылдык dedi. Азыр бизде dedi бар жок бар dedi. Алхамдулилла ошол сырой саттык сырьёну dedi. Оборудование алдык dedi. Өзүбүз пышырдык, өзүбүз кайнаттык, өзүбүз эздик, өзүбүз бар жокту чыгардык дагы. Товар түрүндө сатып атабыз Европага. Ошон үчүн биз деген буюк түрк эли болдук dedi. Дарак отургузганыбыз үчүн dedi. Мен ушул ишти мен эч ким мага үйрөткөн жок. Мен жүрөгүм менен ушуну сездим дагы. Бак отургузуу деген теманы тандап алып ушунун аркасынан канча жылдан бери ушу урунуп беринип жүрөмүн. Мени эч ким каржылабайт туугандар. Эч ким мага эч нерсе бербейт. Менин баскан турганым бардыгы өзүмүн алхамдулилла Алла Таала берген ушул рызкыма бөлүшүп, ошол балдарыма чыгарамын, калганын ашканын ошол багдаватка саламын. Тыным жок бизде. 365 күн дават. Бизди любой күнү любой жерге чакырсаңыздар биз барып кызмат кыла беребиз. Ушул айткан сөзүбүз, айткан деген сөзүбүз деген элим баг отургуз, элим баг отургуз, элим баг отургуз. Биздин бардык кылып аткан иш аракеттерибиз кыргыз элим дагы не байысын, кыргыз элим дагы не орубасын, кыргыз элим. Мына бар жок арзан болсо балдарыбызга жедирсек, витаминоз келди, витаминди алды. Өзү баягы таза майды ичти, таза нанды жеди балабыз, не болот? Орубайт. Демек, аптекага муктаждык жок. Азыр ар бир үйгө барсаңыздар мындай идиште дары. Тура? Момда идиште дары. Аналгин, аспирин, анан дагы эмне кардиомагнил, сардиомагнил, ана мына тияк бияк. Мына пандемияда вообще эле холодильникти толтуруп алды. Үйдө эле аптека болуп калды. Эгерде биз мен айткан программага түшүп, жаңгактай, бадамдай, фундуктай, мистедей жеп турсак, алманы түрлөп жесек, малинаны жесек, каракатты жесек, бар жокту таза суу ичсек, эртең менен туруп, күнүгө завтракка турганда 2-ден 3-төн алма жеп турсак, ким ооруйт? Витамин келип атса, таза аба менен дем алып атсак, жерлерибиз болсо биокулус менен абогачация этип атса, үстүн энтомофаг менен тазалап атсак, бир дагы химия жок болсо, кыргызды ким жеңе алат? Кыргызга ким тең алат? Тең келе алат. Эч ким тең келе албайт. Ошон үчүн ушул саясатты алып келип атабыз да туугандар. Бардыңыздардан суранам. Азыр үйгө барып мониторинг кылгыла. Ошол площадканы ачкыла, 5 сотик, 10 сотик жерди даярдаңыздар. Ошол жерге мына агам айткандай бир түрлүү малинаны себели ошол жерге. Эртең элдин бардыгы сатканда балдарыңар мостоюп туруп калбасын. Мисалы үчүн сосетиңиз эгип койду 10 сотикке. Клиент келди,
Алып чыгып сатып атат. А сиздин огородуңузда бир эшек арканда алып турат, эч беле жок. Не сатасыз? Балаңыз карап, не дейт балаңыз? Ата дейт да. Ата дейт. Не сен ондай кылдың дейт. Ошон үчүн балдарыбыздын астында уят болбош үчүн туугандарым. Барып мониторинг жасагыла, жерди тоскула айландырып, ошол жерге малинаны отурузда малда тийбесин, сугат системасын карап койгула. Болду 10 сотиктен туугандарым $4000 киреше көрөсүңөр. $4000. Күнүгө $100 иштетсеңер. Туугандарым. Ала бизде азыр мал болуп кетти да, мал батпай атат бизде. Жайлоого жиберейин десең, жайлоого малчы чыкпайт да. Туура. Жайыттар, талаш тартыш болуп атат да. Ошо элдин бир нече проценти ушул жер жемишке ооп кетсе, жакшы иш болот эле да. Жер жемишке дагы оош керек дагы. Ben şu dayanınca Çevsen'in direktörü var mı? Biz daha şu sizin edeleriniz görüp, sizlerden de görüp, diğer olup, benden bir sistem bir baldan bile süreçtim öyle. Biz de hazır şu kaparetleştirip, okullar dönüştürüp, biz hazır dayıkları aydık da mal koyup etti. Biz ciğerden neyse, öz ağırlıklarımız sistem var. Öz ağırlıklarımız. Şu öz ağırlıklarımız hazır, mucide baldan yüzlerini var kurun. Benim var bunu ağırlıklarımız olsa cada değil, akça tatmayız. Sizin şu emeğinizde, şu tüpten başlasanız, tüpten siz aydıtmayız, bak dersin, bak dalaylı olsun, bak dolu olsun diye bak davatlarına. Tüpten başlasanız Kırgızstan olur. Amin. Yani tüvü jakşı, yerdin tüvü, yerdin gücü degen şu tüptü. Degende tüptün eli, büt bir de birigip götürürse, siz aytkanda janagı bir önce bir kaparetleşip geçse, anda Kırgızstan hiç verir. Egerde tüpte başlanmasa, başka yerde siz kança hareket kılsanız da bu iş açmayın. Ben hakkı özüm bunu sezdim, köp yıldan beri okudum var, görüp yürüyen adamın kuşuğa, öz ağırlıkına, toğuk çarvasını açıp, janagı biz malina 10 sotukka, malinasını okutup, dili bölünüp, ayalı büyüsün okutup durup, anan oşoğa sertifikat verip, anan banklarga jönötüp. 2007 жылы мен проектим Россияда отуп, 14 миллиард доллар, же болбосо 1 триллион рубль бөлүп берели. Россиянын 10 регионун иштеттик, 11-жылы Кыргызстанды кошуп берели деп мен өзүм жайлоодо жүрсөм, жайлоо курстар издеп барыптыр. Анан макул деп келиштик, жерден көлдү көргөзүп, узатып, жакта башка региондордо балдар тозуп алышты. Баткенге чейин барып, баарын көрүп жетишип, Москвага жетип жалыптыр. Эми Кыргызстанды биринчи очередке коюп атабыз. Проекттин аты «Точка роста» болчу. Бул жерде программа 3 направленияны камтычу, мигранттарды кайтарып алуу, Кыргызстан айыл чарбасын өнүктүрүү жана Кыргызстанда промышленность өнүктүрүү. Ушул 3 направлениянын Кыргызстан үчүн пайда зыяны жана Россия үчүн пайда зыянын анализдеп чыгарып бергенбиз. Кыргызстан өнүкмөйүнчө Россияда жыргабайт, же болбосо бири-бирибизге байланышканбыз деген далилдерди бергенбиз. Ошон үчүн ошончо кызыгуу болгон «Точка роста» деген ат коюшуп, өзүлөрү 2 жыл илим изилдөө институтунда далилдешип туруп келишти. Анан Кыргызстанды биринчи очередке койсо, мурунку бийлигибиз киргизбей койду. Ошол проекттин. Анан революционер болду, ошол кездерде тааныштык Абдулла Бутуган менен. Андан кийин артынан Евро Союздун өнүктүрүү банкы аяктагы жанагы олигархтардын акчалары. Ошолор аркылуу дагы иш кылалы деп 300 миллиард менен келди. Аны да киргизбей койду сокелер. Кийин идеялар чыкты, мына биогумусаны деген ушуну колдогон жигиттер туш-туштан өсүп чыктык. Анан ошол жолдо кайра биригип, кайра бир иш кылып, группаларда чогуу иш кылып келатабыз. Көрсө мына жөнөкөй эле малдын кыргы менен Кыргызстан жылына 100 миллиарддаган доллар акча тапсак болот экен. Мына мал деп атып, мал Туп районунда эмес, бүт Кыргызстанда проблемага айланган. Проблема. Эмнеге десе, малың биринчиден баа эмес, экинчиден багылышы оор, үчүнчүдөн талаагыңды бүт тегелеп чаңын чыгарып салып атат. Тоого барсаң деградация болуп кеткен, вообще жөп жок. Жөн эле жайлоого чыгарып атабыз, ойноп атабыз. Биз эмнени сунуштап атабыз? Как сельхоздун катары ошо менен займат эткен кишилер балдар болуп, жаңы породада койлар. Бул кайсы Германиянын Галштейн породалары, андан дагы жакшы Монбелярд деген. Бул Францияда чыккан, биздин эле сементал. Бизде
бар болып қалды, танып қалды елдің бары. Ошол сементал мясной парода. Францияда ошо сементалды иштетип, молочно-мясной парода кылып чыгарат. Сүттү дагы Голштейнден көп берет. Эт жагынан сементалда эле берет. Даже андан жакшы болбосо жаман эмес. Ошону көбөйтүү боюнча. Буга дагы мамлекет дагы беришип, мен мамлекет жагында эч жагында иштебейм. Только ошо иштер менен алектенип жүрөм. Мамлекет дагы кызыгып, азыр ушуну лизингке берүү программасын иштеп чыгарып атат. Мисалы, мурун трактор техникаларды лизингке 7 жылга берчү эмес беле? Проценттери аз пайыз менен. Азыр ошо Монбелиард породасын лизингке берүү программасы иштелип чыгып берилип атат. Анан буюрса ушуну алып баксак болот да. Мисалы, ички суда биз өткөндө 150 уйга жана бир кооператив болуп атат. Ортого ошо кооперативке 150 уйга заявка берип, ошону алып багалы да атабыз. Быйылкы жылга. Ички суу. Анын кыгы, мисалы, мындай алып туруп калсак, бүгүнкү багып аткан малыбыздын кыгы, эгерде биогумус жасап, ошо биогумусту жерибизге иштетип, биринчи жылы 5-6 тонна 1 гектар жерге биогумус кетсе, экинчи жылы 2-3 тонна кетет, үчүнчү жылы 1 тоннадан эле биогумус кетет. Значит, бизде излишка чыгып калат биогумустугу. Ошол излишканы кайра чет мамлекетке сатсак, мына балдар дагы заниматься этип атышат. Турция 40 000 тонна быйылкы жылга биогумус сүрөп атат. $2. Же болбосо Арая. Ошо королдун баласы принц. Ушундай инициатива көтөрүп чыкты. Бүт дүйнө жүзүнө биздин нефти экологияга аябай зыян келтирди. Ошондон түшкөн акчаны биз бак-дарак тиккенге жумшайлы. 10 жылда 50 миллиард түп бак-дарак тигели дейт. Сууну жасаса болот экен, деңиздеги сууну алып, фильтрлеп туруп, таза суу кылып сугарса болот экен. Бирок топурак проблемасы барда чечилбейт. Кайра кимден сурат? Кайра эле бизден үмүттөдө душуят, биогумус сатат. Жана Өзбекстанда эң кыйын ошо биогумус менен иштеген киши бар. Рустам аке. Рустам Миллион деп коюшат экен. Ошо Рустам Миллион группаларда акырын катыргыта баштады. Кыргыздар биогумус өндүрүүгө мен үйрөтөйүн, огудайын, через Өзбекстан арабтарга саталы деп. Өзбекстан таги-так $2 сатышат. Ошо Арабияга канча жылдан бери. Атигилер $3 десе, бул уже бияка болсуна баштады. $1 Өзбекстанга киргизип кетели деп. Мына жанагы малыбызды породистый мал өтөлүп, ошол мал стойловый содержание болуш керек. Жайлоого эмнени чыгарабыз? Жайлоого мына токоз, жылкы, койлорду, аларды дагы мындай өлчөлүү эле. Жайлоолорубузду оңдошубуз керек дагы, стойловый содержание, арашак койлорун, Монбелиард уйларын, Голштейн уйларын, ангустарды, эт багытында ушуларды короодо багып, ушу жерде мисалы полиядан жерден түшүмдү азыркыдай эмес. Мисалы азыр 2 тонна будай алсак, Түп районунда кубанып калдык. А бир кезде 5-6 тонна будай алынчу. Ага кантип жетебиз деп бул жөнүндө дагы иштедик. Балдар бар, иштеп заниматься этип аткан. Мына биогумус жердин асылдуулугун арттырат. Экинчи Байкал деген. Байкал жердин асылдуулугун арттырып өзү иштеп атат. Андан тышкары эгерде ошол сөөлжан багып атканда Байкалды чачсаң 20-30% күчтүү биогумус чыгат экен бирге караганда. И тез даяр кылып берет компостту. Анан үчүнчүсү нано кремний деген чыкты. Бул Россияда. Дүйнөдө андай аналык жок. Мунду дагы 2 жылдан бери окуп, ошо далилин көрүп, себеби группалар көп да, мен септим, мындай кылдым байке, мен мындай кылдым аке деп туш-туштан ушундай жооптордун немелери бар. Ошолордун негизинде ушул үчөөнү иштетсек, биз жерибизден 1 тонна, то есть 100 тонна картошка алсак болот. Мына Органика. Кызылча 100 тонна, органический, таза, экологически чистый продукт. Мына ушул жолдорду, ушуларды эметели группаларга биргели, түп группасынын мына могу биринчиси башталды. Эгерде группа толуп кетсе, экинчи, үчүнчү кылабыз. Бизде мына Абдулла Ташиевич менен чогуу канча энде деген Абдулла Ташиевичтин группалары бар, аларды акырындан информацияларды берип атабыз. Баягы
какатып, чачатып жибербей. Андан тышкары өзүбүздө Таза Кыргызстан деген движение группалар бар. Ал жерлерде да иштеп атабыз. Телеграм группалар бар. Ошолорго кошулгула акырындан үйрөнө бергиле, и жасайлы. Анан жана тоок чарбасы да ошол эң сонун немелердин бири. Анын дагы бир эмеси, бир айын бир продукт деген түшүнүк бар. Качан баа болот? Жана мен малинаны айтып аткам, жана районду көбөйтөлү деген. Качан малина бизде фура болуп чыга турган көп болсо, баасы өйдө болот. Качан тоок менен бүт району заниматься этсе, биздин тоогубуздун жумурткасы баа болот. Ушундай турганда, ушуга иштейли, аракет кылалы. Алла разы болсун. Өтө жакшы айттыңыз. Анан туугандар Bir вопрос Тооктун богун сөзүн иштете алат. Соны айтып койсоң. Иә. Тооктун богу эмнеге пайда болот? Тооктун немеси чисти бул азык да. Баа дарактарга минералдар бар, өзүнүн полностью элементтери бар. Ошодон Биогомус кылып бериш керек. Курттар жолойт да, ал бар жердечи. Ооба. Анан дагы туугандар Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эчкинин сүтүн ичкен. Эчкинин сүтүн ичкен. Анан ошого мына сиздин айткан сөзүңүзгө дагы кошумча 5 сотик жерде 50 эчки бакса болот. 5 сотик жерде. Кичинекей 5 сотик жерге эми өзүнүн баягы жыгачтан стеллаж кылып, бар жогун чөткөй кылып коюп, неме кылып койт экенсиздер. Одан буга секирип жүрүп, анан чөп жеп, ойноп, мындай игровой баягы детский площадка бар го, ошондой кылып жасалат экен да. Өйдөгө чыгат экен, баягы жөрмөлөп түшүп, ойноп, неме кылып ошентип өзүн развлекать этет экен да. Веселый болсо көп сүт берет экен, 5 литр берет экен да, эчки. Анан кийин өзүнүн немеси бар экен, сай турган, германскийси бар экен, анан китайский аналогы бар экен. Бетончиге бир 10 литр, анан баягы сосок, 2 сосок түшө турган немеси бар экен. Эми баягы эчкинин немеси баягындай эмчеги жаман чоң болот экен. Баягы 5 литр сүт бере турган мындай эле болот экен, сосоктору чоң, уйдукдан да чоң болот экен. Керек болсо баягыны салттырып эле жем берип атып, анан кашып туруп, анан саап алат экен да. 5 литр сүт берет экен. Эми элестетип көргүлө. 50 эчкиңиздер бар, 5 литрден сүт бергенде канча болот? 250 литрби? 250 литр сүттү эми 12 миңге саткыла. 12 миң сомго саткыла. Мейли 7 миң сомун кайра эчкиге жедиргиле, 5 миң сом алып калдылар өзүңөргө. Bir ayda 150 миң сом акча түшөт да силерге. 150 миң сом менен силер уже дагы көчөт эгип бир жерге жада бир неме расширация эте бересиңер да. Ошон үчүн мен Кудай буйруса аракет кылып атам. Ошо Түркияда бар экен. Ошол эчкилерден алып келген. Вагон, эшелон кылып бияка жүктөйбүз. Эчки алып келебиз. Испанский эчки алып келебиз. Анан ошо Нубийский, Нигерияда дагы аябай сүттүү эчкилер бар экен. Ошолордон алып келип туруп, Кыргызстанга жайылта эле. Эчкинин сүтү эненин сүтүнө барабар экен да. Эртең менен баягы мектепке кетип аткан балабызга 1 стакан сүт ичирип кетирип берсек, обедке чейин курсагы ток болот. Бардык өзүнө керектүү элементтерди алат. Эме болот. Кичинекей эле кара ундан кичинекей токоч менен ошо эмени жедирип, анан кийин бир 2 как жедирип койсок, балабыз ызын кыйган бойдон барып мектепке окуп келет да. Ошого үйрөнүшүбүз керек. Анан менен бир эжем уй сатыптыр. Кунажын саткан экен, баягы 47 миң сомго, ошондо 42 миң сомго сатыптыр да. Анан кийин кайра сүйлөшүп отуруп неме кылып, анан кийин анча болду десе, 42ге саттым деп. Сен өткөндө эле буга 100 пресс алып бербедиң беле? Күзүн өзү дептир да. Ошо 400 канчадан пресс алыптыр да. Чөп алыптыр да, баягы жедириптир, анан апарып туруп кайра сатыптыр. 40 миң сомго пресс алган. Сонда 2 миң сом. Мен айттым, башына деле пул жетпептир да дедим, 2 миң. Башы деле ончо эмес да. 2 миң сом күзүндө эле сатып бербей элең десем, ошону айтпайсыңбы деп. Бул невыгодный болуп калды мал багыш. Ошого туугандарым, мына мал бар го, мал красный мясо болуп эсептелет да. Жылкы, кой, кызыл эт болуп эсептелет. А белое мясо бул өрдөк, каз, бардыгы ошо. Мына азыр Кытайда, Индияда бактын ичин культивировать этип, фреза салып, тракторге расход кылбайт. Билесиңер эмне кылат? Нормасы 800 өрдөк, 400 каз. Баягы көчөткө пайпак кийдирип коет экен.
неме кыла албайт, тие албайт. Бияка киргизип экен немени? İçine огородка эле, огражденный огородка киргизип экен. Бая жерде эмне чөп болсо, ажырыкпы, камышпы, эмне бар жок жеп салат экен да бая. Жылкыдай жейт экен да. Өрдөк менен каз жылкы кандай употреблять этсе баягындай шылып жесе ошондой жейт экен да. Чыгара коюп экен чөп. Hiç эме кылып. Анан баягы ошол немеде 40 грамм же 80 грамм болуп кирип кеткен каз демеден кийин 5-6 килограмм болуп чыгат экен. Элестетип көргүлө 2 миллион гектар жерге ар бирине 400дөн каз киргизирсек, ана 800 миллион каз болобу? 800 миллион казды средний 5 килограммга көбөйтүп койгула. Канча эт болот, тура? Бактын арасында. Бактын арасында эле канча эт болот, тура? Жер семирткич болот, эт болот. Анан кийин баягы азыркыдай кызыл этти жеп оорубайбыз. Азыр мисалы үчүн биз неден ооруп атабыз билесиңерби? Көбүнчө эле сахырдан, анан еттен ооруп атабыз да. Бул чындатып эле этти жейбиз. Азыр эти жок болсо тамак жегим келбей калды уже. Мурда биздин мен эсимде, мына Союздун кезинде эт менен тамак өтө аз жейилет эле. Өтө аз. Бир неделеде бир эт салынбаса, калган малда жөнөкөй эле ошол эти жок эле тамак жей берчүбүз да. Ошондо элдердин ден соолугу, саламаттыгы аябай жакшы эле. Канча кетмен чаап иштешет эле ошолор. Ошол малда көз стандартка карайт эле дагы, ун да таза болчу эле ошол мал. Ушундай баардык элементтерин камтып, ошентип ун бар жок көз стандарт карайт эле. Азыр биз андай эмес туугандар, азыр болсо баардыгы акча кууп кетти да. Акчанын аркасынан чуркап жүрүп, качествону да өлтүрдү, элдерге да канча зыян берип атат. Ушунун баардык эмеси ошол биздин өзүбүздүн адамгерчилигибиздин кеткенинден чыгып атат. Бардыгыңыздардан суранамын, кайра кайткыла. Органикага кайткыла. Канчалык силер органика кылып өндүрсөңүздөр ошо. Кандай суралбайсыңар, Кандай суралбайсыңар? Нормасы 70 кило менен 90 кило азот салыш керек болсо, 1,5 тоннаны сээп берип атасыңар. Кандай суралбайсыңар? Канча адамдын ден соолугуна зыян берип атасыз? Кандай суралбайбыз? Сөзсүз суралабыз. Кудайдан коркойлу, дыйкандар, багбандар гербицид сепкенден, азот бергенден коркойлу. Таза кылып. Биз ойлойбуз, биз таза кылбасак курт жеп коет. Таза алмага курт жеп да туруп. Эгерде полный химикат болсо, кайсы курт жеп? Жебейт, курт өлөм деп. Куртчалык келебиз иштебейт атты. Туугандарым, ошончо силерден суранычы. Мына мейли, содержаниясы начар боло берсин. Зато ичи органика болуп атпайбы. Жөн эле ошону блендерге салып туруп, сыгып туруп, согун ичип алайлы. Ана канча кубат болот бизге. Бул баягы красотасына гоняться этпейли. Пускай наша картошка будет, ходра картошкадай капатасы суuk болсун, зато органика болсун. Ошону жейбиз, биз кубат алабыз. Алмабыз котур-чотур болсун, зато чистый арчып алып жеп алабыз. Же сок кылып ичип алабыз, туура? Ошонун баардыгы бизге полезный болот. Баардыгыңыздарды органикага кайтканды чакырамын. Туугандар, ушуну менен бүгүнкү Бактабат семинарын жабык деп эсептейбиз. Баардыгыңыздарга чын ден соолук, узак өмүр, ушул көздөгөн жакшы ой тилек максаттарыңарга жеткиле. Ар бирибиздин өзүбүздүн бакчабыз болсун. Ассаламу алейкум.